Ак Суу районунун Сары Жаз жайлоосу Сыр төрөнүндөгү Эңилчек айылындагы жана Чоң Ашу ашуусундагы чабандарга 1000 түк чөп жеткирилди. Май айынын соңку күндөрү калың жааган кардан Каракол Эңилчек жолуна уда кар көчкү түшүп, жол жабылган. Мындан улам чабандарга мал жандыктарды кармоого кыйынчылык жаралган. Камалып калдым да. Анан барып эле жайыт комитетке түштүм. Жайыт комитетке айтып, түнкү саат 2-ге чейин сүйлөшүп отурду. Анан эрте жолчулар чыгат деди. Кайсы күнү? 29 күнү. Анан 30 кара түнү караган күнү анан жолчулар чыгат деген күнү анан биз чөпчүктө алып чыктык да. Алдын ала эле сезип элечи. Келип эле Мамет 3:30-да келдик, келип эле чөпкө эме бердик. Ошондо эле кар мындан калың болчу эметип кетпеди, басырылып. Жол көрүнбөйт эчтеке. Учурда Ак Суу районундагы алыскы жайлоолорго бара турчу жол ачык. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Кырсыктар боюнча кандай түрү болбосун негизи финансылык чыгымдарга аягы барып алып келет. Анан биздин Сүкөл областында Ак Суу районунда жана Жети Өгүз районунун ашууларында, Сыр төрөнүнүн ашууларында бул кече 28-ден баштап жолдор жабылып, бүгүнкү күндө малдар кырылып атат да. Ошол боюнча кандай иш алып барылып атат? Өзгөчө Кырдаалдар министри чыгымга учураган жарандардын малынын саны боюнча алдын ала маалымат билдирди. Алдын ала маалымат боюнча Ак Суу районунун боюнча жалпы 378 баш кой эчки, бодо малдан 142 баш, жылкы баласынан 22 баш өлгөн. Жети Өгүз район боюнча жалпысынан 3 жылкы, 5 бодо, 13 топоз, 610 баш кой эчки өлгөн. Бул тууралуу бизде тынбай маалымат келип атат. Мына ушул Каракол Эңилчек унаа жолунун 82 жана 76 чакырымында ар жеринен кар көчкүлөр түшкөн. Аны тазалоого атайын оор техникалар жөнөтүлдү. Мына акыркы буквально ушу минутада бизде өзгөчө Кырдаал министрлигинин 2 хоба унаасына 400 түк чөп, чек ара кызматынан 2 КАМАЗ унаасына 400 түк чөп, жана жеке менчик 4 спринтер унааларына 200 түк чөп, жалпысы 1000 түк чөптөн жүктөлүп Эңилчек айылына чыгып кетти. Кырдаалдар министрлиги тарабынан 12 жалпы техника тартылды, анын ичинен 10 оор техника, ошол самосвалдар, атайын техникалар, инженерлик алар иштеп атышат жерлерде. Соңку айларда аба ырайынын туруксуздугунан республиканын бир канча аймагы селден жабыркады. Табигый кырсыктын кесепети айыл чарба тармагындагы зыянга учуратты. Өзгөчө Ош облусу, Жалал Абад жана Баткен облусундагы дыйкандар запкы тапты. Акыркы убактарда көргөнүңүздөрдө мына Сусак районунда катуу сел жүрдү, анын кесепеттерин да көрдүңүздөр. Алай районунда, Өзгөн районунда болуп атат, Ак Суу районунда, андан Баткен облусунун райондорунда дагы көпүндөй сел жүрүүлөр болуп атат. Ал эми анын кесепеттерин жоюу боюнча биз өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 23 марттын аягынан баштап эле күчөтүлгөн тартипте жумуш аткарылып атат. Ошол кесепеттерди жоюу үчүн азыр баардык күч каражаттары өзгөчө Кырдаалдардан ошол жерге ташталган. Азыркы күнгө техника, күчтөр, каражаттар жетиштүү. Ошо кесепеттерди жоюу боюнча жумуш аткарылып атат. Биздин жардам бере алабыз социалдык төлөмдөрдөн. Биринчиси, экинчиси салыктан толугу менен бошотулганда. Ал эми эгерде кредити бар болсо, ошонун пайызын карап көрүү жана кредиттин негизги төлөмдөрүн кийинки мезгилге жылдырууга чечим кабыл алса болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги июнь айында дагы туруксуз аба ырайы сакталарын эскертишет. Нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Мындан улам ар бир жаран табигый кырсыктын алдын алуу үчүн гидрометтин эскертүүсүнө маани бериши керек. Сүйүн Айтагаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.